Борбор калаадагы ири жолдордун бири болгон Ахунбаев көчөсүн оор жүк ташыган унаалардын свалкасын айланткан адамга жергиликтүү бийлик тарабынан дагы деле чара көрүлө элек. Буга чейин Бишкек шаарындагы Ак Ордо 2 конушунун тургуну Адилет Сагынбек уулу өзүнүн үйүнүн эле эмес, айланасындагы кошуналарынын эшигине чейин өз билемдик менен бузулган чоң КамАЗдарды токтотуп албай келе жатканын айтып, биздин каналга арыз менен кайрылышкан. Ал эми аталган жаран атасы менен бир аптада бул свалкасын алып чыгып кетерин убадалаганын айткан жергиликтүү бийлик бул аралыкта албаса катуу чара көрүлөрүн эскерткен болчу. Кышын мен уктабайм. Кышын түнкү саат 2:30-3-кө чейин эме жүргүзөт. Солярка деген тоңуп катып турбайбы? Анан айтам да чыгып, ай бизге тынчтык беребиз, эже биз деген алыс жолго чыгабыз, көмүр ташыйп. Анан баштап биринчи 1-2 коюлганда эле келип, ай балам бул эмне кылганың десем, өзүм билем, өзүмдүн эмне ыстам, кантип жашасам өзүм билем деди. Могу участок, могу жерде Эниз деген байкенин үйү, жөн эле участокко койгон, бул киши алдыра албай атат. Бир жума туура 7 күн мөөнөт сурап, ошо 7 күндө толук тазалап чыгып кетебиз деп милдетин алышыптыр. Андан бери 2 апта өттү. Ак Ордо конушунун квартал башчысынын айтымында эшигинин алдындагы таштандыларды алгандай түр көрсөткөнү менен оор жүк ташуучу бузук унаалар дагы деле ошол бойдон турат. Ошо съемкадан кийин мына бул ушу КамАЗдын ээлери Адилет мусорун тазалады. Кичине мына жылыш болуп мусорун тазалады дагы. Андан кийин жумадан кийин бу КамАЗдарды бирден сирден алды да, алып, бирок ошол боюнча жылыш жок. Бул боюнча МТУдан кайрылуу эмелер болуп атты, сурап атышты. Эмне алып атабы, албай элеби? Биз күндө видеолорду жөнөтүп, эч кандай жылыш жок. Баягы эле калпты, кайра эле калпты айтып атат. Ошол боюнча эле мына жогоруда көрсөңүздөр, бүт көчөдө турат ошо техникалар. Муну месли чыгынса 1-2 күндө эле алып койсо болот да. Бирок аракет жок. Кайра эле бар техника күндө келет, күндө кетет. Баягы эле көрүнүш болуп атат да. Анан бу жогоруда айтылган бу жашоочулар да үйүнүн коросунда тургандар да азыркы күнгө деле алдыра албай атат чындыгында. Адилет Сагынбек уулу менен кошуна болуп келген бул жарандын айтымында ал ким келбесин бир жумада тазалап коем деген убадасын берип жолго салат. Аны аткарбай келе жатканына бери дегенде эле 4-5 жыл болууда. Мындан улам кошуналар биригип, арыз жазып, барбаган жери, какпаган эшиги калбаган. Бирок баары келип Адилетке жолугат, сүйлөшөт. Анан эле дарексиз жок болушат деген кошуналар айласыз калышкан. Аябай кооптуу болуп атат да, баягы көрүнбөйт. Анан жада калса бул жаш бала эмес, мен магазиним көрбөгөндөр көп. Ушул жерде дүкөн бар беле деп өтүшөт. Мен ушул жерде 2 жылдан бери, 3 жылдан бери жашаймын. Көрсө дүкөн бар турбайбы? Байкап аптырмын деп. Анан эми жаш балдарга кооптуу болуп атпайбы? Обязательно бир кырсык болгондо анан кийин көтөрүлүп, бардыгыбыз ыз-чуу салып. Анан эми жөнөкөй эле нерсе да. Жолдон алып кой деген эле биздин талап. Баягы кол топтодук. Ушул журт бардыгы топтолду. Катытты, жолдоп атты, чалып атты. Ошол кезде келет бир 2 наряд келет. Келишет, сүйлөшөт, кетишет. Болду, андан башка жыйынтык деле жок. Ал эми Ленин райондук Новопавловка айыл өкмөтүндөгүлөрдүн айтымында аларга белин сындырып ооруканада жатып чыккандан улам бузук КамАЗдарын алып чыга албай жатканын билдирген. Бирок кошунасы Адилет эч кандай ооруканага жатпаганын, үйүндө эле жүргөнүн дүкөнүндөгү видео байкоолордон тастыктап берди. Ушун түнгө чейин сууда кылып иштей беришеби бул жерде? Ооба, саат жок дегенде 1-ге чейин. Биз бул суроо боюнча Адилет Сагынбек уулунун үйүнө барып, бирок адаттагыдай эшигин эч ким ачкан жок. Андан соң дүкөндөн келе жаткан келинчегинен жооп алууга аракет кылып көрдүк. Саламатсызбы? Жолдошуңуз боюнча сурайлы деген болчу. Мен эч нерсе айта албайм. Кайсыл жакта азыр жолдошуңуз? Билбейт экем. Бул маселе боюнча Ленин райондук администрация башчысынын орун басарынын айтымында аларга алгачкы жолу 27 майда кайрылуу түшкөн. Буга чейин Ак Ордо конушу Новопавловка айыл өкмөтүнө карап келген болсо, учурда баш калаанын карамагына кошулган. Шаардын тиешелүү жоболоруна ылайык мындай көрүнүштөргө тыюу салынат. Мындан улам Ак Ордо конушундагы бул свалканы тазалап чыгып кетүү үчүн аталган жаранга 3 күн убакыт берилген. Сокулуктун жергиликтүү бийлиги ошол жерге бир канча жолу чыгып эскертүүлөр берилген экен, бирок эч кандай бир реакция болгон эмес экен. Бизге АТР менен бул Новопавловка толугу менен бизге өткөнүнө 1 жылдай болуп калды. Ошонун негизинде бизге биринчи жолу ушул 27 майда кайрылган экен арыздаттануулар. Ушундай көчөнүн бардыгы тең мындай чоң автоунаалар бүт прицептер тууралуу. Биз ошол эле мезгилде комиссия түзүп, комиссия толугу менен барган. Эскертүүлөр берилген, границаларда такталып берилген. Бул муниципалдык жер, биздин шаардын
жобалар боюнча биздин муниципалдык жерлерди эч бирөө ээлеп алууга уруксаты жок деп эскертүүлөр берген. Андан бери бул кожоюн жараны дагы өзү сыркоолоп жүргөн экен, бизден дагы чалышып өз убактын алган. Бирок эмнегедир жана жолдун бир канча гана машинесин алып койгон экен. Бүгүн биз барып дагы бир жолдан көргөнүбүздө өзү да жок экен, шаардан сырткары экен. Бирок бүгүн эскертүүлөрдү бердик дагыдан. Бүгүн көргөнүбүздө бир канча машинени алыптыр. Азыр дагы запчастилер бар экен, ошонун баардыгын азыр бир чоң машинеге жүктөп чогултуп аткан экен. Андан сырткары маалымат иретинде бул өзү пригородный айылында азыр бир жетилкени алган экен ошол жерге. Толугу менен бүт фураларын, чоң машинелерин, инструменттерин баардыгын тең ошол жерге 3 күндүк мөөнөттүн ичинде алып чыгып тазалап берем деп убадасын берди. Андан сырткары оор жүк ташыган мындай унааларды шаардын ичинде эмес, атайын оңдоочу жайларда ремонттошо зарыл. Ал эми 4-5 жылдан бери чогултуп келе жаткан бул свалкасын жашаган аймагынан берилген убакыт аралыгында алып чыгып кетпесе адаттагыдай катуу чара көрөбүз деп турушат. Нурзат Көчүмкулова, Кудайкалыс Омаралиев, Регион, Бишкек.